Бишкек шаарында эң ири соода борбору ачылды. Ал көпчүлүккө белгилүү Союз учурунда салынган Айчүрөк борбордук дүкөнүнүн маңдайынан орун алган. Бирок ага салыштыра келгенде бир топ чоң жана заманбап ыңгайлуулуктарды камтыйт. Анын ачылыш аземине өлкөбүздүн аттуу баштуу инсандары менен катары кыргыз эстрада ырчылары катышты. Соңку технология менен курулган имаратты Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеев жана анын бир туугандары ишке ашырган. Соода комплексинин ачылышы өлкөнүн экономикасын чыңдоого жана жарандардын социалдык жактан өнүгүшүнө салым кошот деген үмүт бар. 7 кабаттан турган имараттын толук аянты 60 000 чарчы метр. Анын ичинде адамдын жашоосун жеңилдетүү үчүн бардык шарттары түзүлгөн. Ал эми жертөлөсүндө 370 унага эсептелген унаа токтоочу жайда орун алган. Соода борборунун биринчи кабатында 3000 квадрат метрден турган эң чоң гипермаркет иштей баштады. Ал эми калган аянттарында соода бутиктеринен тышкары бир кабаты толугу менен ата мекендик өндүрүш товарларына арналып, ал жерден улуттук кийим, сувенир жана башка буюмдарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Имараттын 4-чү кабаты балдарга арналса, жогорку жактарында кинотеатр, кафе жана ресторандар жайгашат. Булардан тышкары жакынкы күндөрү дүйнөлүк таанымал ресторандардын бири KFC менен катары италиялык мыкты даамдардын орундары да ачылары белгиленди. Бұл ачылыш ең бір жақшылығына болды да, не дегенде şu Кыргызстаныбыздын экономикасына чоң салым деп ойлойм. Бишкек өзү Кыргызстандын борбору болгондуктан мындай соода борбору бул бишкектиктерге эле эмес, биздин шаардын коргонокторуна, ошондой эле четтен келгендерге дагы бул өзүнчө бир үлгүлүү соода борбору болду деп айтам да. Ири соода борбордун Чынар деп аталышы да жөн жерден эмес. Ал ишкер Нариман Түлеевдин апасынын наамына коюлган. Имараттын киребеш жеринде ишкердин атасы жана апасынын айкели орнотулган. Апабыздын аты Чынар. Бул атты мен койгон эмесмин. Бул атты раматылык атабыз коюп кеткен. Ошентип Чынар соода жана көңүл ачуучу борбордун толук ишке кириши менен 3000ге жакын кыргызстандыктары жумуш менен камсыз болушат. Ал эми ал имараттын өзү Ордо калаанын архитектуралык өнүгүшүндө көркүнө көрк кошкон жайлардан болору бышык. Каныбек Темиров, Нурсултан Пиназаров, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.